достор, биз Алыкулов жана Лушифина көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Латифа чайканасында турабыз. Бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай эң сонун даамдардын түрлөрү жасалат экен. Эң башкысы адал жана сиздин чөнтөгүңүзгө дагы баасы ыңгайлуу. Андыктан Латифа чайканасына келип, сөзсүз түрдө конок болуп кетүүнү унутпаңыз. Латифа чайканасынын ичинде мына ушундай жамаат менен отуруп атайын тамактануу үчүн чакан бөлмөлөр дагы бар экен. Бул жакта ичимдик ичүүгө жана тамеки тартууга тыюу салынган. Эң башкысы абдан ыңгайлуу жана жагымдуу атмосферада. Латифа апа чайканасында көптөгөн тамактын түрлөрү, биринчи тамактар, экинчи тамактар, ошондой эле буйрутма үчүн тамактар жана күрүчтүн көптөгөн түрлөрү бар экен. Жана салаттын түрлөрүн, ошондой эле суусундуктарды дагы буйрутма кылып алдырсаңыздар болот. Абдан сонун, ошондой эле нукура кыргыз калкына тиешелүү дагы тамактын түрлөрү бар экен. Азыр биз экинчи кабатка чыгып бара жатабыз. Бул экинчи кабатта дагы атайын жамааттар үчүн бөлмөлөр, ошондой эле намазкана бар экен. Азыр сиздер менен биргеликте чогуу көрөбүз. Ал эми экинчи кабатта болсо, достор, жакын туугандар, санаалаштар менен бирге сырдашып, ой бөлүшүп, маектешип отуруу үчүн мына ушундай кенен дагы зал бар экен. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн жакын тууган досторуңуздар менен келип, эс алып, чер жазып, бул жактан конок болуп кетсеңиздер болот. Альхамдулилля, мусулманбыз. Кудайга шүгүрлөрдү айтып, ушул күнгө жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз. Жана ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз ушул Көлмө медресесинде ошол мүдүр устазыбыз Идрис Дамулланын чакыруусу менен келдик. Бүгүн дин деген эмне деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Анда ушул төрүбүздүн куттуу конокторун тааныштырып кетсек, Көлмө медресесинин мугалими Абутов Увайс устазыбыз, кош келдиңиз. Жана ошондой эле Көлмө медресесинин негиздөөчүсү, мүдүрү Идрис Ажы Акынбаев, кош келдиңиз. Кыргыз элибизге ырларына 300дөн ашык обон жазылган жана ошондой эле 50дөн ашык китептердин автору, коомдук ишмер, эл акыны Надырбек Алмеков атабыз, кош келдиңиз. Коомдук ишмер Улан Айдаров агабыз, Көлмө медресесинин мудариси Убайдулла Рыскул уулу, кош келдиңиздер. Анда урматтуу бир туугандар, мынакей дин деген эмне? Анда биринчи ушул жаштардан сурайлы. Келиңиздер. Дин деген эмне, жигиттер? Алла таала эс мактоо шүгүрлөр болсун, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам жана салаваттар болсун. Биринчиден бул сиздерге сурооңуздарга жооп, бул дин деген Алла тааланын бизге түшүргөн өкүмү, инсандын бул дүйнөгө кандай жашаш керек, кандай өкүм сүрүш керек, бул дүйнөдө кийинки жашоосуна кандай даярданыш керек. Ошону Алла таала бизге дин кылып түшүргөн. Биздин жашообуз бул дин. Биздин бул дүйнөгө кандай менет кылышыбыз керек, кандай бул дүйнөдө жашаш керек, ошонун баарын көрсөтүп кеткен бул бизге дин болуп эсептелет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах таалага мактоолор болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Дин деген бул Аллах субхана ва таала пенделерине түшүргөн өкүмдөрү жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көрсөтүп кеткен жол. Дин дегенде адамдар бир эле нерсени түшүнбөш керек. Намаз окуу, зекет берүү, ажылыкка баруу, дагы ошол диндин түркүктөрү. Балким дин дегенде бардык жашоодо түшүнүш керек. Ата-энеге болгон акы бар, бала чакага болгон дин менен тарбия бар, кошунага болгон акы бар, досторго болгон, кайсыл жерде иштеген болсо, ошол иштеген жердегилерге дагы жакшы мамиле жана ошолордун акысын билүүнү бул дин дейт.
ошол дин менен жашаган адамдардын бардыгы дүйнөдө дагы акыретте дагы бактылуу болуштугу бул анык нерсе, жана шек күмөн жок бул динде. Буну Аллах субханала тааля Куранда дагы айтат. Ошол Курандын өкүмдөрүн толук аткарып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөндөй жашоо өткөрө турган болсо, ушуну дин деп айтат. Канча убакыт мындай баягы спортко убакыт бөлөсүңөр, оюнга? Бизде бул жакта устаздарга өтө чоң ыраазылык билдиребиз. Ушул бардык тараптарды эске алгандыгына. Себеби бул жерде медреседе ошол диндин негиздерин окуйбуз, жана спортко дагы устаздар өзүнчө бир убакыт белгилеп берет. Күрөшкө, жана футболго, теннис, волейбол ушуларга бир убакыт белгилеп берет. Ошол убакытта бул жердеги балдар ошол убакыттарды текке кетирбей, ошолор менен алек болот. Жакшы, Алла разы болсун. Алла разы болсун. Жакшы. Демек, динибизде керемет, спорт бар, маданият бар, адабият бар, тарых бар, илим бар. Дагы кийинки жаштар келгиле. Эми Көлмө медресесин кирип келе көрүп атабыз. Сол тарапта, ошол текчеге баягы алган медальдар, жанагындай кубоктор батпай калыптыр. Негизинен иншалла бунун баардыгы ошол устаздардын силердин мээнетиңер. Дагы мынакей динибизде 5 түркүк бар. Ошону ким айтып берет? Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах, бул биринчи түркүк. Икомус сала, намаз тургузуу, бул экинчи түркүк. Үчүнчү түркүк зекет берүү. Төртүнчүсү Рамазан айында орозо кармоо. Анан хаж айында орозо өмүрүндө бир жол болсо дагы бул хажы немени зиярат кылуу да, Байтуллахны, Аллах субханала тааlanын үйүнү бир жол болсо да, өмүрүндө бир жол болсо да зиярат кылуу. Надырбек ата, айтсаңыз, мына жаштарды азыр оюн уктук. Эми сиздердин убагыңыздарда дин тутуу, динди кармоо, жолбосо орозо кармоо, намаз окуу деген кыйын болсо керек. Советтик доордо өзүнүн бир өкүмдөрү бар болчу. Сиздер ошол учурда бала кезде аксакалдардан, аталардан ушул баягы динди кармап, ушул нерсени алып келип беришти да, этектеп. Анан сиздин оюңузду, пикириңизди уксак, сөз сизде. Келиңиз. Эркиндик доору, эгемендик доору дегендерге келип, эркин отуруп, эркин сүйлөп, каалаган окууңар окуп атасыңар. Бул Кудайдын берген бир чоң, бизге берген бир абдан чоң берекети деп эсептеймин. Анан ушул Совет мамлекетин курганда эле эмени дин мамлекеттен тышкары мектеп, чиркөөдөн тышкары деген эме менен чыкты да, элдин осуяты чыкты да. Ошо бойдон динге мындайча айтканда бир гана мусулман дини эмес, башка бүтүндөй динне эсирдин аймагында мындай чекит коюлду да, жок, мүмкүн эмес да, ушундай болду. Анан эми ага караган жок, биздин эл журтубуз, айрыкча кыргыз эли, көчмөн эл, ата бабабыз ошо Советтер Союзунда эле баардыгын эле атып салбайт экен ба, молдолорду камап жиберди, көп билимдүүлөрдү камап салды, жок кылышты. Бирок баардыгын атып сала албайт экен. Анан ушу мен айтпадым, чоң атам мен 74 жыл орозо кармады, өлгөнчө динде жүрдү. Биз ошолордон үйрөндүк, өзүбүздүн атабыз да ошолордун баардыгы мындайча айтканда көпүрө болуп берди да, эмеси менен. Көбү баягы Кудайың болсо, эр болсо шапкам алып берчи деп ыргыткандар да болду, ошонун убагында. Мазактап. Мазактап. Анан ошо бирок биздин эл ошого жакшы эмгеги сиңген экен. Ошол акындарыбыз, акындар ушу жалаң ушу акындыгы менен жалаң ушу диндин эмесин көтөрүп кетишти да. Аларды силер билесиңер, аябай чоң акындардын баары көтөрүштү ушунун баардыгын. Анан бизде кандай болду? Бу мектепте окуп жүргөндө ошол кээ бир балдар орозо кармачы. Анан алар бирөөлөр шыбырап коет да, кайран кыргызча, тетик орозо кармайт экен деп. Анан тетик класс жетекчиси келип анан нан алып келет, мен жегин дейт. Ошондо билинип калат да эмеси менен, мен орозомун, орозо эмесмин деп. Ошол нан берип, жанагы койлорду эме кылгансып, ошентип жүрүп, ачып жүрдү. Ошол сууда күйүп ичирет. Ушундай 30 күндүк орозо, ой хорошо. Окат бербей тырт айтып, кыйнаганы болбосо деген ыр чыкты. Мен ошо эсимде да.
Абдан оор эле убакыт болчу. Динге ушундай баягы орустар айткандай баягы эме кашаа коюп салды да. Ошондой убактарда бирок баарыбыз биздин эл, азыр билбейм силерди кандай. Ошо биздин эме элибиз Советтер Союзунун атеизм убагында болсо дагы биздин эл, биздин замандаштарыбыз көпүрө болуп келди. Ошолор бар үчүн мына бала чакасында силер эме кылып болбосо мынагы динди такыр динсиз болуп калса силерди ата энеңер жибербейт болчу бу жерге. Койчу айланай медресенин молдо болуп кимди кыйратмагыла деп. Мына ошондой силерге мына Кудайга шүгүр, мына эми азыр эркин заманга келбеди. Биз аябай көп запкыны көрдүк. Көп молдолордун кесилип кеткени жөнүндө аябай көп билебиз. Мына ушул бу Мавляни Хажы Хиндостони Кокондо турду. Ошол жана эмелер ошондон окуду. Молдо сабырларда. Ошолордун көбү камалыпта жүрдү да. Алар Хиндостандан кайра келип бияка келип камалып да кетти да. Эми ошондой дал ошол убакта мен диндин күчүн силерге айтып коеюн. Ошол молдоке Хиндостани өлгөндө 100 000 киши жаназага турду. Эстирдин убагында турду. Мынакей. Мына диндин күчү бар бекен, жок бекен, өзүңөр эме кылгыла. Сый урмат. Сый урматты карабайсыңарбы? Мына ушундай эмелер болду. Мына Абдулла деген балыкчы да өтүп кетти. Көрүп уктуңар, эл батпай калды. Эл батпай калды. Алла разы болсун. Жанагы 30 күндүк орозо ой тазартар жолошо деп, анда Идрис ажы ошо атабыздын сөзүн улай. Баягы бул көлмөнүн медресеси негизделгенде канча болду? Анан мынакей азыр балдарыңыздарды окуп, элибизге, динибизге кызмат кылып атат. Деги эле ушул бүгүнкү темабызга сиздин сөзүңүз. Аллах Таалага чексиз мактоо шүгүрчүлүк болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахын саламы ва рахматы болсун. Аллага канчалык мактоо айтсак, аз экен, жеткире албайт экенбиз мактоодо, шүгүрчүлүктү. Кудайга шүгүр, Аллах Таала ушундай бизге бир чоң бир неамат берди. Кыргызстаныбыз эгемендүү мамлекет болгондон бери Кудайга шүгүр, дин эркиндиги бүтүн эң жакшы нерселерди биздин Кыргызстанда болуп атат. Буга чексиз мактоо шүгүрчүлүк келтирелик. Өкмөт дагы, бийлик дагы ислам үчүн, дин үчүн көптөгөн жардамдарды кылып келатат да. Эркиндикти берди. Буга сиз менен биз шүгүр келтирелик. Кудайга шүгүр, мына биздин медресебиз 95-жылы ачылган. 95-жылдары ошол баардык документацияны бүтүрүп, окууду баштаганбыз. Кудайга шүгүр, башталганда бир 15 бала менен баштаганбыз да. 15 бала менен. Кудайга шүгүр, азыр биздин балдарыбыз 2005-тен бери bir 150'den artık balаны чыгардык да, бүтүрдү. Башында ошол 8 жылга дер окушту да балдар. Анан программаны түшүрүп отуруп азыр 7 жылдык болуп калган. Өзү негизи биздин медресебиз 5 жылдык. 1 жыл пат курс менен даярдоо курс болот. Калганыга да 1-2 жыл өзүнүн ыктыяры менен окуй турган сабактар бар. Баягы илимди, хадистерди хатма кылып чыгышат да ошондо. Кудайга шүгүр, азыр ошол 150'den артык балдарыбыз чыгып, жерлерде кызмат кылып атат, эл үчүн, жер үчүн, мамлекет үчүн. Муфтиятта иштеп атат, казыяттарда иштеп атат, Кудайга шүгүр. Элдин арасында кызмат кылып, динге кызмат кылып жүрөт да. Канча факультетиңиз бар? Канча факультетте окушат? Азыр ошол десек бир эле шарият факультети эле. Буюрса азыр эми ошону пландаштырып атабыз, шариятты ошол мамлекеттик деңгээлге чыгарсак деп олтурабыз. Бирок өтө кыйын болуп атат да биз үчүн. Бул нерсени мамлекетке өткөрүшлүк, ошо мамлекеттен лицензия алышлык биз үчүн өтө кыйын болуп турат да. Бирок аракет кылып атабыз. Кандай болгон чакта дагы алабыз деп жүрөбүз да. Буюрса ошо мамлекеттик лицензияны алып ала турган болсок, Минобразованиядан ошондо биздин балдар кенен кесир арка жерлерде кызмат кылган, мамлекетке кызмат кылганга даяр болуп калат да. Бирок ага чейин деле балдарыбыз өздөрү баягындай окууларда, жогорку окуу жайларда окушуп атат. Бүтүштү ал жогорку окуу жайлардан балдарыбыз. Бунда психологияда, баягы менеджменттикти бүтүрүшүп атат. Кала берсе азыр академияда окушуп атат балдарыбызчы. Ошо шариятты дагы, буну дагы бирдей алып кеткенге. Эки илимди бирдей алып келатат. Баягы бир эле илим менен чектелип калбасын деген максатта ошондой окуу жайларда окушуп атат. Кала берсе дагы ушу биздин медреседе азыр баягы балдар дагы эртең окууду бүткөндөн кийин бир жумуш калбасын деп өздөрү ушу ачып, азыр холодильник оңдогон, азыр
современный ошол кир жугуч машинени оңдой турган ошол окуу жайды ачып койгонбуз. Ошолорду үйрөнүп, Кудайга шүгүр өтө сонун иштешип атат да. Учурдун талабына ылайык. Учурга талап калат. Талап ушуңду кылып калды да азыр. Талап мындай болбосо талапка жооп бербей калат экен да. Бүткөндөрүбүз Кудайга шүгүр жумуш менен болуп атат, камсызданып атат. Айткан башында айтып өтүп кеткендер муфтиятта иштеп атат. Муфтиятта ошол жерде ар бир областтын казыларда, казыяттарда иштеп атат. Райондук хатибаттерде иштеп атат, мечиттерде, медреселерде мугалим болуп иштеп атат азыр Кудайга шүгүр. Эми ошого кошумча бул сабактар кала берсе дагы баягы жогорку окуу жайды 2 дипломдуу болгонго балдарыбыз аракет кылып атат. Эгер биз ошол факультеттерди ачып кое турган болсок өзүбүзгө, медресени өзүгө, бул башка жакка барып отурбастан эле ушул өзүбүздүн көлмө медресесиде ошо ар бир өзү кызыккан факультеттерди буюрса тандайбыз, ошолорду окуйтууган кылабыз деп ниет кылып отурабыз иншалла. Жакшы. Алла разы болсун. Анан ушул дагы бир маселе бар. Мисалы жаштарыбыз мына 7 жыл окушат экен. 7 жыл окушат. Анан ал убакыт тез эле өтүп кетет. Анан көпчүлүк жанагындай азыр муфтияттын жол медресе аралык жанында жарыш болгондо көпчүлүк пайызы ошол сиздин балдарыңыз алат экен да, баягы илим жаатында дагы. Анан муну баягы алымдардын айтканда сөзү бар, ошол илим жугуш үчүн баягы жатакана болуш керек деп. Анан кээ бир чоң окуу жайларда, мисалы диний окуу жайларда дагы айрымдарында жатаканасы жок. Анан сизде баардык шарттар бар экен да. Тамак ашы да жакшы камсыз болгон экен. Деги эле ошол окуу шарты кандай? Мындай бекер окушабы же контракт төлөйбү кандай? Биздики мындай бекер окуйт десек болот да. Biz bularda kontrakt деген нерсе жок бизде. Булар балдар өздөрүнүн тамак ашын өздөрү көтөрөт. Өздөрүн багат. Устаздар Кудайга шүгүр баардык устаздар фи сабилла Аллахтын жолунда сабак берет буларга. Баары устаздарда илгери өзүңүздөр жакшы билесиз, аксакал таза айтып өткөн медреселерде илгери бир да акча албастан окуткан устаздар да. Биз баарыбыз деле ушундай болуп окулганбыз, баягы фужура тартиптерде. Кудайга шүгүр акчасыз окуганбыз, эми буларды акчасыз эле окутуп атабыз да. Балдар өзүнүн тамак ашын берет, ошонун үстүндө өздөрүн каржылайт. Бирок мана светти, отун суу, көмүрү Кудайга шүгүр шаардын ичинде экенбиз, ары бери жактан жардам келип турат, жок эмес, муфтият берип турат. Кудайга шүгүрдүн аркасынан ушуларды өткөрүп атабыз да. Анда устаз Уайс, мына сөз микрофон сизде. Деги эле шарият уста орозону кыз бала канча жашынан кармаш керек, ден соолугуна караш керекпи? Сөз сизде. Бүткүл алам жарасы болгон Аллах Таала чексиз мактоо болсун, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга дуруш салаттар болсун. Аллахка чексиз шүгүр айтайлы, Аллах бизди бул жашоодо мусулман кылып, дүйнө акыретте бактылуу болуш үчүн дин берген. Аллах инсанга орозону фарз кылды. Инсан ошо орозого кармап арыктап кетиш үчүн эмес, балким ошо орозонун аркасында толтура өзүнүн хикматтары, инсандын дүйнөлүк акыреттин пайдасы үчүн. Орозонун өкүмдөрү жештен, ичиштен, аял күйөө ортосундагы жыныстык мамиледен тосот, ошол үч фарзы. Аял кишиге, кыз балдарга 9 жаштан, эркектерге 12 жаштан орозо кармаш фарз болот. Жакшы, Алла разы болсун. Анда ошол ынтымак KG коомдук кайрым фондунун мүдүрү, коомдук ишмер Улан Айдаров ага сөз сизде. Негизи эле ошол баягы азыр эми Кудайга шүгүр илгери ошол 2000-жылдар, 95-жылдары ошол орозо ооз ачырган, же болбосо жакшылык иштерин кылган 2-3 эле ысым болчу эле. Арабтар, түрктөр, анан Рысбек деген ысым болчу эле. Азыр эми кыргыздар ошол динибизди жакшы түшүнүп, ар бир үйдө небереси, баласы, же атасы, же апасы динден түшүнүгү бар. Азыр Кудайга шүгүр дин менен жашап атабыз. Акырын-акырын 85% мусулмандарбыз. Сөз сизде. Рахманир-рахим. Алла субхана таала чексиз мактоо, чексиз шүгүр болсун. Сүйтүп Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа салламга саламаттар болсун. Сиздер менен бүгүнкү жолугушканга Алла таала чексиз мактоо айтып, ыйык Рамазан айы келе атат. 12 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айы. Анан биздин ошо ынтымак Кыргызстан коомдук фонду жерлерде ифтарларды уюштуруп келет. Көбүнчө өзү ошо имамдарга да уюштурган учурлар болот. Быйыл Кудай буйрса ошол биздин имам саракчысы республикалык борборлук мечитке да уюштуралы деп жатабыз. Анан Кара Балтадагы да медреседен өткөндө сүйлөшүп келгенбиз. Аллах таала насип кылып калса сиздерге да уюштуруп берүүгө аракет кылабыз Кудай буйрса. Алла кабыл кылсын. Жакшы, деги негизи өзү баягы шарият уста бир суу менен курма менен болсо дагы ооз ачыргыла, ифтар кылгыла дейт турбайбы? Анан бул ай өтө ыйык керемет ай. Баягы шайтандар кишенделген ай, Кудай берсе. Анда устаз Рускул агай келиңиз. Микрофон сөз сизде. Деги эле ушул баягы
садака жамандыктан тосот дейт. Ушул айда же башка айда деги эле динибизде кандай садакаларды берсе болот? Кээ бирлер акча менен бериш керек дейт, кээ бирлер төө менен дейт, кээ бирлер жөн эле жылмайып койсо садака дейт. Сөз сизде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Аллах субхanahu taala мактуу болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям саламат болсун. Өтө берекелүү ай келип атат. Бул айда кайсыл инсан бир жакшылык иш кылса, Аллах субхanahu taala анын жакшылыгын 10 эсе көбөйтөт. Кайсыл адам садаканын түрлөрү өтө көп. Эми бул айларда сиз менен биз бир инсанга оз ачтырып койсок, же бир инсанга жакшы бир сөз айтып койсок, же бир жолду ыза беришүү нерселерди алып койсок, bunun bari sadaka olur da. Bu aylarda siz menен biz qanday жақсы амалдарды кылайлы, Аллах субхanahu taala bunun соожын өтө көп көбөйтүп бере берет. Ал эми Рамазан айында ороза кармаган инсандардын оозун ачтырып коюш, Аллах субхanahu taala өзүнүн бейиштен вада кылат, өзүнүн тамагын немесин бериштикке. Бейиштен Аллах субхanahu taala өзү вада кылат немеден ырыс бериштиккечи. Кайсыл адам билин дүйнөдө ооз ачтырган инсандарга. Allah razı olsun. Degele ушул баягы эсиңиздеби биринчи орозо кармаган канча жашта кармадыңыз эле, ким багыттап карматты эле, ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Анан биринчи кармаганда кандай болот? Жаңы кармагандарга кандай бир мындай жанагы таргип, бир чакырып, жакшылыкка бир чакырсаңыз. Биз эми 4-5 класста биздин ата-энелерибиз туруп орозо кармайт эле. Биз ата-энелердин орозосун кармаганын көрүп кызыгып турат элек. Ата-энелер менен чогуу туруп кечки тамакты жеп, анан эртең менен түшкө чейин эптеп чыдайт элек. Түштө кайра эле түшкө чейин чыдап кайра түштө жаш бала болгон себептен жашын ата-энелер жашырып өзүнүн тамак ашыбызды неме кылып жеп алат элек да. Түшкө чейин кармайт элек. Андан кийин ошонуп жүрүп, алхамдулилlah кийин балагатка жеткенден кийин ошол ата-энелерибиз орозонун толук шарттарын түшүндүрүп неметкенден кийин ошондон баштап орозо кармап келатабыз да. 9-10 класстан баштап орозо кармап келатабыз. Кудайга шүгүр. Алла разы болсун. Бүгүнкү темабыз урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Көлмөн медресесинде дин деген эмне деген теманын тегерегинде сөз кылып атабыз. Мынакей Кудай буйрса ошол 5 түркүктү айтып атабыз. Мынакей орозо жөнүндө, орозо келатат, урматтуу бир туугандар. Кудай таала жалпы эл журтубуз менен мусулмандар менен чогуу ушул орозону толук кармаганга жана ушул намаздарга таравих намазына баарыбызды барганга Кудай таала насип кылсын. Бул ай өтө берекелүү ай. Кечиримдүүлүктүн айы, берешендүүлүктүн айы. Анан жигиттер айтып берсеңер, бул айда эми 3кө бөлүнөт орозо өзү, биринчи 10 күндүк эмне деп аталат, анан 20 андан кийинки 10 күндүк, анан кийинки келгиле. Биринчи баарда Аллах субхanahu taala мактылуу болсун. Аллах субхanahu taala сиздер менен биздерди жоктон бар кылган зат. Сиз менен биз Аллах субхanahu taala канчалык шүгүр кылсак дагы бирок шүгүр кылып бута албайбыз. Акыйкатта Аллах субхanahu taala өзү мактагандай мактоо татыктуу зат экен. Андан кийин сөзүбүз эсе азыркы күн Рамазан айынын фазилеттери турунда айтып жатабыз. Рамазан айын уламалар 3кө бөлүшөт. Биринчиси 10 күндүгү Аллахтын рахматы дейт. Экинчиси Аллах субхanahu taala экинчи 10 күндүгү Аллах субхanahu taala кечирим, экинчи 10 күндүгү берекет, үчүнчү 10 күндүгү кечирим рахмат, Аллахтын рахматы айы. Эгер ушул 10 күндүктөр биринчи 3 күндө 10 күндүктө бир аз кыйналышыбыз мүмкүн. Экинчи 10 күндүктө жакшы болуп кетет да. Үчүнчү 10 күндүктө кармаганыңызга кубана баштайсыз. Кубана баштайт. Эми сиз бул дүйнөдө эле пайдасын өтө көп көрөсүз орозонун фазилетин. Эми тиги ахиретте болсо андан да көп да сыйлыгыч. Бул орозо кармаганда эч коркпош керек. Эми чочулабаш керек. Бул орозонун эч качан зыяны жок, эч качан ар дайым эле пайда бар. Эмнеге дегенде эгер пайдасы болбогондо Аллах субхanahu taala мусулмандарга бул нерсени фарз кылбайт эле. Буну Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга да өкүм кылган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда иш жүзүн ашырган, өзү көрсөтүп берген. Андан кийин Пайгамбарыбыз жолун жолдогон сахаба радиаллаху анху да кармаган, андан кийин таба табейин да кармаган. Алардын баардыгы орозо менен ийгиликке жеткенин гана көрөбүз да тарыхтачы. Эми сиз менен бизде эле карайтман болсок, орозону жакшы кармай турган болсок, эч качан эринбей, эч ким жоктоп нерсени жеп албай, ичип албай, толук Аллах менен Аллага гана таянып, Алладан коркуп, мындайча Аллага гана таянып, бул амалыңды рия кылбай, рия алаштырбастан, эл көрсүн дебестен, бир Аллага гана ихлас кылып кыла турган болсок, бунун ажырын, сыйлыгын Алла гана билет да. Макулук эч ким биле албайт. Ошого иншалла орозо кармаган биз даярбыз. Сиздер даярсыздарбы иншалла? Даярбыз, Кудай буйрса даярбыз. Алла разы болсун. Иншалла. Анан дагы ушул орозо кармаганда өзгөчө билесиңер, адамдардын оозунан жагымсыз жыт чыгат. Ошол шариятыбызда пайгамбарыбыз ошол жыт жөнүндө эмне деген? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде айтып кеткен да.
Албетте бул орозо өтө мындай мухим нерсе да. Себеби бир жыл ичинде 12 ай болсо, мисалы 12 ай болсо тынбай жеп чөбөт, неме кылабыз, башка кылабыз, организмдер чарчайт экен да. Чарчаганда ошонун ичинде бир ай эле кармап койсок, Аллах субхана таала ошонун себебинен биздин ашказаныбызды эс алдырып коет экен да. Жана пайгамбарыбыз ошол жыт тууралуу айткан, ушул бештин жытынан башка кафур деген бир жыт бар да. У менен келет, ошол жыттан дагы жакшы дейт да. Инсандын оозунан чыккан жыт ошол мисиктен дагы Аллах субхана тааладан мындай жагымдуу экен да. Ушундай экен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Демек, кээде кыжалат болуп, ушундай учурлар болуп калат устаздар. Анан кээде ушул айрым биз угуп да калдык. Кээде ошол баягы мындай бирөө менен жолугушуп барарда мындай кээ бир мусулмандар мисвак колдонушат, кээ бирлер паста колдонот экен да. Ушул кандай шариятыбызда? Бул мисвак шариятта уруксат берилет. Орозо маалда, орозо кармалган убакытта мисвак менен ооздун жытын кетиришилик үчүн шарият уруксат берет. Бирок баягындай зубный пасталар менен кылышлыкта бул дурус болбой калат да. Ошондуктан мисвак кармасаңыз өтө сонун болот. Мында 70 фазилети бар да. Мисвак менен окулган намаздан көрө беймисвак окулса, эгер мисвак менен таратал окусаңыз 70 эсе сооп артык болот экен да. 70 эсе. Ошондуктан бул мисвакта көп фазилет бар. Канчалык ооруларды жок кылганга мисвак жакшы нерсе экен да. Ошондуктан бул сүннат Расулулла да. Ошондуктан бул мисвак колдонгонго баарыбыз аракет кылышыбыз керек да. Мисвактын фазилети, пайдасы өтө сонун болот экен. Ана айтып өтүп, балдар айтып атпайбы? Бул орозо Аллах Тааланын сизге бизге берген бир чоң неаматы. Сыноосу, айлардын эң султаны, 12 айдын султаны ушул орозо болот болсо, орозону Аллах Таала сиз үчүн, биз үчүн бир пайдалуу кылып берген экен. Ошондуктан баягы бизде кыргызда жакшы бир сөз бар. Баланы жашыдан, катындын башыдан деген. Ошо балдарды мүмкүн барыча ошо жашлыгыдан баштап алып жатып, эртең менен абетке чейин болсо да акырын. Баягы Москвада бир жылда курулган эмес да. Ошондуктан акырын балдарга көндүрүшүбүз керек. Көндүргөн бул эң сонун болот. 3 күн 4 күн башында өтө кыйынчылык болот. Мана 11 ай жеп отургандан кийин баягы абетте да абет болгончо да жеп иче берип көнүп калганбыз. Bir күн орозо кармашла сиз үчүн, биз үчүн өтө оор нерсе болот. Канча суусайбыз, ач калабыз, баягы ушундай болуп отуруп, эмне болот экен, көнөт экенбиз да. 1-2 күн, 3 күндө эптеп өткөрө турган болсо, калганы буюрса иншалла сиз үчүн өтө жеңил болуп кетет да. Бул орозонун фазилети өзүнчө. Башка айларда өзүңүз орозо кармай турган болсоңуз өтө оор түйүлөт. Бирок орозо айда орозо кармашлыкта бул өтө чоң фазилет. Чүнкү Аллах Таала бир рахмат, берекелүү кылып, аввалуха рахматун, авсатуха магфиратун ва ахиру итқун минан нир деп келип атпайбы? Аввалуха рахмат, алдыңгы 10 күн бир чоң бир рахмат, Аллахнын берекеси, жакшылыгы. Рахмат деген нерсени биз ушундай түшүндүрөбүз да, бир караңгы үйгө кирсеңиз капкара. Мына эч ким тааныбайт. Бирок свет ушундай жаксаңыз, жап-жарык мана ушундай жаркырап жайнап көрүп турган нерсе деп айтабыз биз. Рахмат, Аллахнын рахматы. Аввал рахмат, авсату магфират. Ортоңгу 10 күндүктө бул бүтүн күнөөлөрдү кечире турган күн экен. Ахиру итқун минан ниран. Акыркы 10 күндүктө Аллах Таала орозонун эсебиден, орозонун фазилетиден канчалаган инсандарды дозоктон азат кылатын күн болуп эсептелет экен да. Ошондуктан бул орозо сиз үчүн, биз үчүн бир чоң неамат. Азыр бир медицинадагы эмне жактап атат, туура бул пайдасы бар экен деген нерселер менен канчалаган газет журналдарга басып чыкты да. Кудайга шүгүр, орозону келатат. Орозоңузду Аллах Таала берекелүү кылсын. Орозо кармашкан Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Алла шу орозо айда пайдаланып дуалар кабыл болот турган айда. Ошондуктан бу айларды кечиктирбестен, өткөрүп бербестен бекем болуп орозо кармашлыкты Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Машалла, Алла разы болсун. Анан Куранда бир аят бар экен, ошо жегиле эчкиле ысырап кылбагыла деген. Демек азыр мисалы ошол бизде өзгөчө Кыргызстанда мындай ысырап кылган жагы дагы бар. Анан мусулмандар түшүнүктүү жагы бар. Алар жок ысырап кылбаш керек деп, мисалы той ашты кыскартып, суу чыгарып, медреселерге, мечиттерге жардам бергендер бар, көпүрө салгандар бар. Анан Надырбек Аксакал атабыздын ыры бар. Кең элбиз деген. Кең элбиз эттүү ашты ашык жейбиз, кемитпей үстүнө басып жейбиз. Абирдүү конок болуп барган жерден артканын үйдү көздөй ташып жейбиз деп. Анан ошол сыяктуу урматтуу жигиттер, баягы эми силер түшүнүүңөр бар, Кудай буйрса. Анан илгери бизде ооз ачырып ифтар кылчу эле. Азыр ушул мода болуп баратат. Ооз жаптыруу кыргыздарда.
кафелерде, мечиттерде, медреселерде ушул нерсе баягы ооз ачырайын десе убакыт жетпей калат экен. Анан ушундай учурлар баягы мусулманчылыкта динибизди түшүнгөндүктөн болсо керек да, сооп алайын деп. Бу да сооп иштерденби? Кудайга шүгүр. Өтө сонун сөз айттыңыз да. Мына азыр адамдардын түшүнүгү, соопту түшүнүккө жетти да. Башында айтып кеттиңиз, илгери арабтар, түрктөр аштырат деп. Азыр биздин кыргыз жигиттерибиз мечитти да салып атат, медресени салып жатат, Кудайга шүгүр. Кала берсе орозо ифтарларды ушунда аштырып атат да. Жер бүтүн мечит орозо айда ифтар ушу жамааттыкы болуп калды да. Бул түшүнгөндүктү, сооптун пайдасын билгендиктен билди. Эми ифтар кылдырганга дагы мүмкүнчүлүк жетпей калды да. Баары очередь болуп кетти мындай айтканда. Нобат биринин аркасынан бири атып, ар бир мечитке мына азыр уже очередьке жазылып коюшту да. Ифтар азыр күндө. Мен аштырамын мына. Канча киши жазылды азыр? Мисалы 15-20 киши уже бүтүп калды. Мына көрдүңүзбү орозонун бир фазилетини, жакшылыгын. Эми ушуну эмне кылып атат? 1 ай мурун эле. 1 ай мурун, 2 ай мурун жазып коюп, биз мана шундай болобуз деп. Эми карап көрсөңүз, бундан очередь жетпей калып, эми биз ифтар эмес, саарлыкты озбектерди кылып берели деп. Мына мисалы ушу арабызда медреседен алып кетип, саарлык эртең менгинде тамак ашын жедиргендер да болуп атат да, Кудайга шүгүр. Кала берсе биздин кыргыздар, кып-кып кыргыздар өзүбүздүн жигиттерибиз да. Машалла. Кып-кызыл кыргыздар. Кудайга шүгүр. Баракелде. Ана мына шу балдарыбыздын ата-энелери мына шунча бала экен, энди аяк-бияка дегенден көрүп баягы сиз айтып өтүп кеттиңиз, той аш, өлүк житим ошондойлордун артынан сообу көбүрөөк тийсин деп туруп, ушу балдарга ифтар кылдырып, ооз аштырып, ооз бекитип бергендер ушу балдардын ата-энелерден чыгып атат да. Кала берсе мына биздин Көлмө айылда 10 жылдан артып кетти баягы карашты токтотулганга да. Бул бир эң жакшы бир нерсе да. Хатта мана ол Мураталы муфти болуп турган вактыда ошо киши баягы Кыргыз Ту газетеге жазып чыккан да. Биздин ошо Көлмөнү мактап, Кудайга шүгүр Көлмө калкы, Көлмө эли, 7 дубандын эли, бирок ушулар ынтымак болуп, ошол нерсеге тыюу салышты деп. Ушулар сиздердин мээнетиңиздерди имамдардын түшүндүрдү. Берди аксакалдар көп өтүп кетти. Баягы Чолпонбай Төлөбердиев болуп төшүн тоскондордан элге жерге жеткизди ушул нерсеничи. Медресе мечиттерди канча айлап биз ошону баян кылдык ушун нелериничи, сойбоштук жөнүндө. Балдар, жаштар, каарылар ушуну колдоп чыкты. Мана Кудайга шүгүр ушул нерсе жолго түшүп калды да, Кудайга шүгүр. Азыр ошол нерселер мүмкүн барча жок эсебинде десек болот да. 7 областын адамы Кудайга ушул жердечи жок дегенге не кылып атат, түшүнүк жетти. Alhamdulillah. Ошон ордо азыр ошо союлбастан алыстан келгендерге айыл өкмөтү баш болду, аксакалдарыбыз баш болду, жаштарыбыз башында жакалашканга чейин келдик да. Сен эмне акың бар, мен атама энеме сойдурбаганга деген. Бирок түшүндүрдүк, жеткирдик. Кудайга шүгүр, мана азыр ушул нерсе элге жетип калат. Ал нерсени демек элге жеткизсек, биздин эл баягындай түшүнүп алса, сооп бизди ала тургандар. Ошондой нерсе болуп, мана орозонуку дагы эл жерде аялдар ушинтип орозон фазилетин, касиетин билип, балдарга жер мечиттерди азыр кайерге ооз ачам десеңиз кете бересиз жолдо. Ошко кетесиз, Баткенге, Нарын Таласкабы, Шамда палан мечитке бир жерге жетсем болду. Ошол жерге барсаңыз Кудайга шүгүр, ооз ачарды даярдап турган болот ифтарлар. Орозон берекети. Орозон берекети. Динибиздин берекети. Кудайга шүгүр. Аллага шүгүр, устазга улай эле өткөн жылы ушул Таласка барсак, биздин айылга, ушул Бакаян айыл өкмөтүндө ооз ачырайын деп барсак, 6 күн баягындай 20 күн болуп тур ошол. Мындай бир жумадан келет дейт да, очередчи. Россиядан, Бишкектегилер баягы акча которушуп, салышып. Демек, бу да Кудайга шүгүр. Устаз айткандай, балким элибизге түшүндүрсөк, биздин элибиз баягы Токтогул атабыз илгери бир жерге ырдап барса, ат баласына 22-ни бериптир. Анан бирөөсү минип туруп калган баарын жетим-жесирлер таратып алып кетип калган экен да. Анан баягы алган колго караганда берген кол жогору турат деген хадиске амал кылган биздин бабаларыбыз ислам менен, динибиз менен жашап келген. Эми биздин убактыбыз карып баратат, урматтуу жигиттер. Силер менен көп баарлашсак деген ниетибиз өтө чоң. Бул эми дин деген өтө чоң тема. Деңиз. Ошондуктан баягы бүгүнкү темабызга жыйынтыктап, өзүңөрдүн баягы сөздөрүңдү айтып, орозо болсун, дин жөнүндө болсун, мына биякта ыр жазгандар да бар экен. Азыр мына Надырбек атабызга шакирт болом дегендер да болуп атат. Кудай буйрса, ыр мененби, кара сөз мененби, кыскасы жыйынтыктап дин жөнүндө эмне дейсиңер? Кыргызстанга эмне дейсиңер? Эл журтка эмне дейсиңер? Ата-энеге эмне дейсиңер? Устаздарга эмне дейсиңер? Көлмө медресесинде окуган жагабы? Келе турган балдарга эмне дейсиңер, инилерге? Сөз силерде, келгиле, жыйынтыктоо. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах субхану ва тааляга мактоолор болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам, салаваттар болсун. Эң биринчи
сиздерге чоң рахмат. Биздин окуган жайга келип, биз менен бир аз болсо дагы маек куруп бергениңиздерге жана бул жерде бизге туура жолду көрсөтүп, жакшы терең илим берип жаткан устаздарыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин устаздар айтат, талаба илимдин 3 атасы болот дейт. Биринчиси өзүнүн атасы канынан жаралган. Андан кийинки экинчи атасы бул туура жолдуго далил болгон устаздары дейт. Үчүнчүсү кайнатасы дейт. Ал бул жердегилер үчүнчүсү жок азырынча. Келечекте иншалла болот. Анан жыйынтык бул жактагы Надыр атабызга дагы ыраазычылык билдиребиз. Бардык маалыматтарын айтып берди, башынан өткөргөн окуяларын айтып берди. Жана бул жерде дагы балдарга чоң ийгилик каалайбыз. Аллах субхана ва таала бардыгыбызга пайдалуу илим беришин дуа кылып сурайбыз. Аллах субхана ва таала Кыргызстаныбызга рахматын жадырып жатат. Буга дагы көп шүгүр айтсак аздык кыла турган нерсе. Азыркы күндө жаштардын бардыгы туура жол менен, туура негизде жашаштыкты изденип баштаган. Ошондуктан Аллах субхана ва таала бизге Кыргызстаныбызга рахматын жадырып жаткандыгына бул өтө көп шүгүр айтсак аздык кылат экендигин Аллах субхана ва таалага мактоо айтсак болот. Жана бул Надыр атабыздан жана ырдын сырларын сураганыбыздын себеби биз өзүбүз дагы бир аз ыр жазабыз. Ошого азыр 1-2 куплет ыр жазганбыз. Ошого окуп берсек. Бул ырдын темасы сүй деген тема. 3 эле тамга экен да? 3 эле тамга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мусулман кылып жараткан Аллахты сүй, мусулманга даярдалган жаннатты сүй, үммөтүм деп жаш агызган адамды сүй, алыстасаң бат сагынган апаңды сүй, туура жолду көрсөткөн Куранды сүй, Куранды туура үйрөткөн устазды сүй, мээрим төгүп чоңойткон апаңды сүй, кам көрүп балам деген атаңды сүй, жөлөк болуп тиреген акеңди сүй, аке деп эркелеген үкөңдү сүй, кайгыңды тең бөлүшкөн эжеңди сүй, жылмайып жүз көрүшкөн сиңдиңди сүй, жараткан ыраазы болгон диниңди сүй, ак караны ажыраткан илимди сүй, жуп кылып жараткан жарыңды сүй, өз каныңдан жаралган балаңды сүй, туулуп өскөн жериңди сүй, диниң бир болгон элиңди сүй. Аббали, баракелде. Керемет, Алла разы болсын, ийгилик карайбыз, чыгармачылык ийгилик. Кудай буйрса ошол ажатабыздын батасын алып сен да бир 50ден ашык ыр жазып, бул ажатабыз өзү 50ге келген акын болгон. Анан ушул кыска учурда ушундай кызмат кылып элибизге мынакей эл акын болгон, сен да эл акын бол, Кудай буйрса. Алла разы болсын. Жүрөктөн чыккан сөз же ыр жүрөккө жетет дейт, Кудай буйрса. Керемет. Биринчиден ушу сиздердин ушул жалпы эле ушул Марва телеканал жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушунча баланын келип, акыбалдарын сурап, ушунча дин өлкөбүздө кандай жайылып жатат, өлкөбүздө кандай нерселер болуп жатат, ошол нерсени сурап, биз менен маектешип, маек курганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле сиз айтып кетпеңиздерби? Азыркы жаштарды биздин келечегибиз жаштар деп. Ошол менен чакырып кетет элем, ушул кийинки жаштарыбызды, инилерибизди, деги эле байкелерибизди, туугандарыбызды, ушул коомчулукта оңолом деп жүргөн, коомчулукка адашып жүргөн бардык туугандарыбызды ушул өзүбүз окуп жаткан ушул жерде Көлмө медресени чакырып кететим. Ушул жакта жана сөз айтып кеткендей, бир эле илим шарият тармагына бербестен бул жакта иншалла ар кандай факультеттер ачылат буйрса, ар кандай илим жолдору ачылат, ар кандай илим бул деңиз да. Илим бул ийне менен куду каскандай дейт го. Илим бул бешикте баладан кабырдагы адамга чейин илим алыш бар да бизге. Ошон үчүн урматтуу туугандарыбыз, урматтуу бир туугандар, сиздер да ушул мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, мүмкүнчүлүктөр жетсе, иншалла ушул медресеге бир гана Көлмө болсо дагы башка медреселер окуп кетиңиздер, мен сиздерди чакырам. Дин өз 5 нерседе турат экен да. Биринчи иманият, экинчи ибадат, үчүнчү машрат, үчүнчүсү, төртүнчүсү мамулат, анан кийин ахлакият. Эгер сиз менен биз, эгер динибизди бекем деңгээлде өзүбүздүн жашообузга алып келе турган болсок, биздин жашообуз дагы Кыргызстан ар бир тармактан өсөт да. Бүгүнкү күндө сиз менен биздин жашообузда
жума намазына адамдар көп келип калды. 5 убак намаз окуп калгандар көбөйүп калды. Бу демек биздин иманыбыз менен ибадатыбыз тура баштады да. Эң буйрусаңыз, эгер да ушул нерсе дагы көбөйө турган болсо, адамдардын машыраты, мамла, ахлакыяты оңоло турган болсо, бүтүн диндеги адамдардын ар тараптан өсөт экен. Biz dindegi bir ile tarmak menен, misal ibadat menен же намаз менен эле өсө турган болсок, бир эки нерседе намаз окуп жүрөт, тиги ишти кылып турат, намаз окутат, тигиндей кылып жатат деп азыркы күндө сөз болуп жатат да. Бирок бир намазын эле көрөтөбүз да. Биз намаздын анын динде экенин эми 3 амалын көрүшүбүз керек. Машыратын, мамын, ахлакыятын. Анын мамилеси кандай? Машырат деген эмне? Содода, көчөдөгү ата-энеси менен болгон мамилеси кандай? Жакындары менен болгон мамилеси кандай? Жана кийинкиси көчөдөгү өзүнүн бир туугандары менен кандай? Эгер базарда сода кылат болсо, содада кандай кылат? Машырат мамилеси кандай? Кыянат кылбайбы, урурлук кылбайбы, калп айтпайбы, мамлекетиндеги өзүнүн журтундагы адамдарды алдап кетпейби? Ушундай нерселер кылат. Андан кийин ахлагы, анын баскан турганы, машырат мамилеси чындап эле пайгамбарыбызга окшоп жатабы, же пайгамбарыбыздын башка нерсеге окшоп жатабы? Биз ушул нерсени өстүрүш үчүн, Кыргызстандын ушул нерсени оңош үчүн биринчи биз ар бирибиз өзүбүздү оңошубуз керек экен да. Бир эле ибадат жактан эмес экен, бир эле намаз жактан эмес экен, балким биз исламды өстүрүш үчүн, өзүбүз оңолуш үчүн 5 тармакка минет кылышыбыз керек экен да. Ошого иншалла биз дагы көргөндөргө, жолуккандарга ушул нерсени ачышка ниет кылдык. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн бир туугандарыңыздарга, өзүңүздүн жакындарыңыздарга, ар бир инсандын өзүнүн атасы, ака-экөсү бар. Сиздер менен бизди көчөдөгү адамдар укпашы мүмкүн. Бирок сиз менен биздин ар бирибиз ата-энебиз, биздин өзүбүздүн бир туугандарыбыз, ака-экөлөрүбүз, ар бирибиз ар кандай айылдарда жашайбыз да. Ушул жердеги ар бир адам өз айылындагы жеткире турган болсо, ар бир айылда исламдын 5 тармагы тирилип калабы деген ойдобуз да. Ошого иншалла сиздер дагы ар бириңиздер колуңуздардан, малыңыздардан, кандай жаныңыздардан келсе, ушул нерсени кылсак иншалла баарыбызга пайда болот. Ошо жаштар сүйлөсүн ошо программасын Эхоманастандай калтырбай көрүп жүрдүм эле да. Ошо калтырбай көрүп жүрүп ошо суроо жооп кылганыңыздар мындай өтө бир жакшы нерсе да. Суроо жооп кылып, неме кылып, бири-бирибизден таалим тарбият алып, себеби кээ бир инсан билгенди экинчиси билбейт. Экинчиси билгенди биринчиси билбейт да. Ошондуктан эскертүү момундарга пайда берет. Мына ошол сиздер алтын убактыңыздарды ажыратып, ушундай биздин медресебизге келип неме кылганыңыздарга өтө ыраазычылыгыбызды билдирейин дедик. Ошо. Анда урматтуу устаз, оң жагынан сүннөт дейт. Буюрса, микрофонду берсеңиз жыйынтыктайлы. Жыйынтыктап ошол мынакей бүгүнкү темабыз дин жана дин жөнүндө сүйлөшөбүз. Дин деген эмне? Анан ошол мен да ойлоп калдым. Азыр ошол көпчүлүк жерлерде коронавирустан кутулалы деп, келбесин деп да дуа кылыш керек окшойт деп калдым. Кудайга жалым жалбарып. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллаху субханаху ва мактуу болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям салат болсун. Дин деген эмне? Дин бул Аллах субханаху өкүмү, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям көрсөтүп кеткен жашоосу. Эгер сиз менен биз Аллах субханаху өкүмдөрүн аткарсак, пайгамбарыбыз көрсөткөн жашоо менен жашасак, ушул дин. Динде бир эле нерсе менен чектелип калбаш керек. Намаз, же болбосо зекет, ажылык. Дин бул баардык тармактан каралган. Ошого мурда өзүм чоң аталарыбыздан угат элек, мурда канча деген кыйынчылыктар болгон. Алар медреселерге окуш үчүн же болбосо намаз окуш үчүн, бир илим алыш үчүн өтө кыйынчылыктарды көрүшкөн да. Айтып беришет. Бүгүнгүдө алхамдулилла Аллах субханаху ва тааля бизге өтө көп мүмкүнчүлүк берди. Кошуна өлкөлөрдө мындай дин эркиндиги жок. Биздин Кыргызстанда күн сайын мечиттер ачылып атат. Менин ыраазычылыгым биринчи ушул көрмө медресесинин негиздөөчүсү устаз Идрис Дамылага ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул ар бир инсандан талап болбосо, ошол талап деген эмне? Сиздер менен жаштар сүйлөсүнүн ошол Марва ТВнын каналы келип сиздер менен баарлашып кеткенге. Андан кийин талап болуп, ошол талапка жооп берип, карын сөзүн капка сал дегенде биздин эл акыныбыз Надырбек атага да ыраазычылык билдиребиз. Жана ушул жерде устаздарга да ыраазычылык билдирип, сиздерге Надырбек ата айтты жана дагы эки дүйнөнүн бактылуулугу бул дин менен жашоо. Ошо эки дүйнөнүн бактылуулугун кааласак, ар бирибиз дин менен жашасак, Кудай кааласа Кыргызстандын да келечеги кең болот, кошуна мамлекеттердин да келечеги кең болот. Баардыгыбыздын келечегибиз кең болот. Аллах Таала ыраазы болсун баарыбыздан. Бисмиллахиррахманиррахим. Насаат ушул ар үйдө аксакалдуу кары болсун, балпайган байбичеси дагы болсун, баласы баартап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсун, чоң ата бардыгына калыс болсун, чоң эне суук сөздөн алыс болсун, келини кербестенип бой көтөрбөй, уулун да
уят менен намыс болсын. Эми силерге бата ушул. Пейлиңерге берекет толуп турсун. Бешенеңерге бакталай конуп турсун. Жакшы деген ушундай күндөрүңө жаратканым ыраазы болуп турсун. Бар болгула Алла Таала Кудай насип кылса далай бир жакшылыктын үстүндө жолугуп жүргөлү. Бар болгула кагалайындар. Аман. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'da bir bar çeksiz muhtaç şükürçülük. Peygamber aleyhisselam'a Allah'ın salamı rahmet olsun. Sizlerden şu vaktinizi ajratып bizge kelgendiğiniz için Allah Teala razı olsun. İşinizlerge iyilik kalayız. Huday Teala densoluk versin. Rızkınızlarga, bala çakağınızlarga Huday Teala şunday talab ilim bolup, bilimdu, akıl esti bolup bütün alama Hristiyan tantan ilimdu, bilimdu, akıl esti oğul kızlardan Huday Teala nasip kılsın. Mana elimizge, jerimizge, mamlaketimize Allah Teala tinchlik bersin, amanchilik bersin, har xil fitnadan, bozuklardan, jaman söz, jaman ko'zdan Xudoy taolo o'zi saqlagan bo'lsin. Mana shunday egemendu mamlakatda yashab o'tirasiz Xudoy taolo bol ne'matni sizga bizga berdi, cho'ng bir ne'mat. O'shuni qadrlab, qimmatlab olib yurishlar Allah Taolo barligini nasib qilsin. Har xil odamlarning so'zlariga kirib, har qanday talash tartishlardan alis bo'lib, shu mamlakatimizga ko'p duo qilaylik. Shunday yaxshi mamlakatda yashayotganimizga shukrchilik keltiraylik. Qolaversa hozir mana koronavirus deb jayilib o'tmaydi. 80 mamlakatga tarab ketdi deydi. Xudoy saqlasin. O'shondoqdan biz doim 5 vaqt namozda duo qilib o'tamiz. Xudoy taolo el yerimizni shunday o'g'ri sirkovdan saqlasin deb o'tamiz. Jugushli o'g'rilardan Xudoy taolo o'zi saqlasin. Shu el yerimizni o'shunday o'g'ri sirkovlardan alis qilsin. O'shunday jaman o'g'rilardan Xudoy taolo bardiq bola chaqa el yerimizni Xudoy saqlasin. Mamlakatimizda Allah Taala tinchlik bersin, amanchilik bersin. Bütün alamdagi mamlakatlarning eng oldi mamlakatlardan bo'lishini Xudoy taolo nasib qilsin. Men o'shuni qalab ketar edim. Mana bu jashtin duosi qabul deydi baldar. Ko'p duo qilg'lar eldan intimog'i uchun, birimdiligi uchun. Mana jarqirab jaz kelata shu egin teginimizga Xudoy taolo berekeli eginlardan bo'lib, mol tushumli bo'lishini Xudoy taolo nasib qilsin. Alloh taolo barcha tinchlik, amanchilik bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Разылық білдіреді сіздерге Дилмүрөкө Марватова каналының жалпы қомуға жаштар сүйлөсүн. Сіздерге рахмат. Бізге ушинтип тез келип туруңуздар. Биз сіздер менен неме алмашып, бизге да пайда болду. Аллах Таала баарыбызга жашообузга береке берсин. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Ушул биздин жигиттер, азаматтар төрт тарабы келишкен, илимди алышып, Кудай буйрса Кыргызстаныбызга жалпы дүйнөгө кызмат кылабыз деген ушул уулдарыбызга Кудай Таала күч кубат берсин. Жана ушул уулдарга жакшы талим тарбия багытын берип, убакыт бөлүп мээнет кылып аткан устаздарга да Кудайым күч кубат берсин, амалына, жанына. Ел жериме тынчтык тилейм бул айда, ел чөкпөсүн кайгы сана убайга, аман жетип бул күнгө дагы бир күн жакындадык Кудайга. Кудай Таала Кыргызстаныбызды асмандан, жерден, элден, селден келе турган балая кырсыктардан өзү сактасын. Анын ичинде ушул Кытайдын тышкы карызынан кутулууга Кудайым өзү жардам берсин. Бул айда дуалар кабыл боло турган ай. Урматтуу бир туугандыктар, жалпы ушул эл журтубузду баарыбыз чогуу ушул орозого аман-эсен жетип, орозону толук кармагууга Кудай Таала насип кылсын. Беш барсты бекем кармоо милдетибиз, пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз. Урматтуу улуу кичи замандаштар, жүрөктү иман менен гүлдөтүңүз. Көлмө медресесинен коштошобуз, кийинки оодон амандашканча Кудай Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.